Ертең Султанбай Абдрашитовичтің мандатын алып қойса, таң қалбаңыздар. Центр избиркомға. Мен запрос үшін өттім. Мына менде так справка, бұл тақтасаңар болады. Себебі бұл мен жүрегіме дейді, сіз айтқанда. Ошондан бері мен бір сөз айта элекмин. Бир дагы интервью берген жоқпын, бирөөгө сөз дагы айтпадым. Бүгін айтайын деп отам мен, бүгін жарылайын деп отам. Уруксат берсеңиз. Сиз ар дайым айтасыз да, мен дейсиз КГБда окугам, КГБда иштеген дейсиз да. Султанбай Абдрашитович, мен сизди сыйлайм. Коллегам катары, биздин ветеран катары. Бирок ошол эле мезгилде мен фактыларды сизге айтып коеюн. Так. Сиздин КГБда иштегениңиз боюнча дагы айтып коеюн. Бул талкуу болуп кетти коомдо. Мен айтпайт элем сиз жөнүндөчү. Бул талкуу болуп кетти коомдо. Ошон үчүн мен айтпайт элем, бирок айтып коеюн сизге. КГБда сиз кандай иштегениңиз боюнча дагы мен кагазым ушу таппай калам да. Кандай иштеген, вот, кандай иштегениңиз боюнча дагы мен справка алдым. Качан, кантип иштегениңиз, эмне кылганыңыз боюнча дагы. Кандай убакта эмне үчүн жумуштан кеткениңиз боюнча дагы. Бирок бул анча-мынча секретный информация, ошон үчүн мен айтпай эле коеюн баягы. Болгону 6 жыл иштепсиз. Жок, айта берем. Жок, мен аны секрет себеби менде кызматтык этика деген бар. Мен аны айтпайм, болбойт. Так, сиз болгону 6 жыл иштепсиз. Секрет эмес информацияны айтайын. Болгону 6 жыл иштепсиз. Так. 6 жыл иштепсиз. Болгону начальник отделениеге чейин жетипсиз. Так. Майор званияда кетипсиз. Так. Бир чоң бир начальник управления, начальник бир какой-то бир чоңураак кызматты иштеп, чоң деле мени аткарбапсыз. Так. Бул жерде сиздин личный делоңуздан алдым мен эч кандай бир чоң спецмероприятияга катышып, же болбосо кандайдыр бир заслугаңыз да жок экен. Наоборот, взысканияңыз көп экен. Аларды айтпай эле коеюн. Взысканияңыз көп экен. Анан жанагы бир эле айт эле деп атасыз, бир нерсени айтып коеюн, өлүп кетсин, эмне болсо ошо болсун. Сингапурга кетип калганыңызды да билебиз. Эч кимден сурабастан. Мына бул жерде жазылып турат, ошол сиз Сингапурга кетип калып, анан кийин эме болгонуңузду да билебиз. Так. Ошондуктан, урматтуу Султанбай Айжигитович, более того, мен эми сизди билесиз да, мен эми ошол председатель болуп иштегенден кийин адамды изучать этем да. Анализ кылам, изучать этем, маалыматтар топтойм, ал методиканын баарын сиз өзүңүз жакшы билесиз. Так. Ошонун негизинде мен сиз жөнүндө справка топтодум да. Бул эмне үчүн мындай кылып атат бул киши? Эмне үчүн биз ушинтип, ушунчалык чоң эмгек менен, ушунчалык кыйналыштар менен эки элдин ортосуна достукту алып келип, чабышып, тытышып, атышып, согушуп жүрүп, анан дагы бири-бирибизди көрбөгөнгө чейин жетип туруп, анан кайра өзүбүздү заставить этип внутренний, кайрадан стол переговорга отуруп, анан ушул маселени достукка чейинге жеткизип чечсек, ушундай чоң эмгек менен. Эмне үчүн анан кийин бул Султанбай Абдрашитович 3 күн алдын силер туура кылдыңар деп туруп, кайрадан анан мынтип чыгып атат деп мен анализ кылдым да, ойлонуп атам дейм. Эмнеге мындай болду экен депчи. Ким бул Султанбай Абдрашитовичти орто жолдо бузуп атат жөнө эле депчи. Ана ошол жерде карасам, көрсө сизди бирөө деле бузбаса керек, сизден оказывается бул психологический портретиңиз ошондой экен да. Эмне үчүн? Муну да факты менен айтайын. Оказывается, сиз ошол эмеде 19-жылы беле? 19-жылы беле? Сиз баягы жаш баланы уруп коюп, бир жаш баланы 17-жылы, мына мен могул жер жазылган, ошо таппай атпайм, кагаз көйүп кетип. 17-жылы бир жаш баланы уруп коюп, анан кийин ушу өзүңүздүн бир туугандарыңыз жалаң сот системасы иштейт экен, тияк-бияк болот экен, баягы хулиганствону башка эмеге статьяга которуп отуруп, анан кийин жанагы срок өттү деп туруп, анан сизди бошоткон турбайбы? Кылмыш жоопкерчилигиненчи. Бирок ошол өзүңүздүн кылмыш жоопкерчилигине тартылган справкаңызды сиз Центр избиркомго бербепсиз. Мен эсептеп чыктым, карап чыктым муну дагы. Мен муну ертең Султанбай Абдрашитовичтин мандатын алып койсо, таң калбаңыздар. Центр избиркомго. Мен запрос үчүн өттүм. Ушундай справка барбы десем, аларда жок экен. Мыйзамда мынтип жазылып турат. Следует отметить, что согласно статье 61, части 1, пункта 2
Конституционного закона Кыргызской Республики о выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кеңеши Кыргызской Республики кандидат Султанбай Айжигитов при регистрации в качестве кандидата в депутаты Жогорку Кеңеши Кыргызской Республики был обязан указать все обстоятельства о своей имеющейся судимости или привлечении к уголовной ответственности. Однако Султанбай Айжигитов целенаправленно скрыл в анкетных данных вышеуказанные факты при подаче заявления в СИК Кыргызской Республики на регистрацию в качестве кандидата в депутаты Жогорку Кеңеш Кыргызской Республики в октябре 2021 года. При этом, согласно статье 46 Конституционного закона, регистрация избранного кандидата отменяется в случае подтверждения фактов сокрытия кандидатом сведений о его привлечении к уголовной ответственности и признания судами виновным в совершении преступления. Урматтуу депутаттар, мен муну ардынан айтып койдум, мен уже запросты жөнөттүм. Сөндүрүп өткөндө маган айтырып бериптир, биз бүгүн карап атабыз. Мен айтып карабагыла дедим. Эгер силер мен ратификацияга чейин барып карап туруп Айжигитовдун мандатын алып койсоңор, анда элдин баары айтат. Булар ушу ратификациядан коркуп кетип алдырып койду окшойт депчи. Мына мыйзамды бузгандыгы боюнча фактыны мен Сөндүрүп бердим. Азыр Кудай буйрса ратификацияны өткүзсөк, президенттерибиз колду койсо, обмен нотами болсо, мыйзам күчүнө кирсе, анан кийин мен повторный запрос жөнөтөм Сөндүрүп Султанбай Абдрашидович. Сиздин ошол бекитип койгон, могул кылган кылмышыңызды бекитип койгон, анкетный данныйларыңызды жазбай койгондугуңуз үчүн. Бул мыйзамдын талабы. Муну да коомчулук билип алыш керек. Эртең ойлоп жүрүшпөсүн, буну таши преследовать этип. Мен эч ким преследовать эткен жокмун. Мыйзамды раз мыйзам боюнча иштейбиз дейсизби? Давайте по закону будем работать. Все. В соответствии с нашим законодательством вы сокрыли свои преступления. В соответствии с этим ваша регистрация отменяется. Ну, законно так написано. Я не знаю, Сөндүрүп какое решение примут. Но законно так написано. Так, я по вас закончил, извините. Абдрашидович, сөз берип койгула, андагы. Султанбай Абдрашидович, микрофон бериңиздер. Да. Рахматчым. Мен бүгүн чегара жөнүндө вообще эле сүйлөбөйүн дедим эле. Чегара жөнүндө мен Жо айтыңыз да, эмнеге? Мен өзүм позициямды уже айттым, ошол позицияда турамын. Башка сүйлөштүн кереги жок да, кажети жок. Эми сиз мага личный мени фамилиямды атып, күнөөлөрдү коюп атканыңыз үчүн мен ошол жөнүндө сөз кылайын. Камчы Кыдыршаевич, азыр сиздердин колуңуздарда күч да силердин колуңарда, акча да силердин колуңарда, СМИ да силердин колуңарда. Акча жөнүндө жөн айтыңыз. Давайте не будем там друг друга полемику устраивать. Причем тут күч? Ресурстар силердин колуңарда. Эмне десеңер жараша. Андай эмес. Мен факт, я Султан Абдрашидович, давайте вот так. Камчы Кыдыршаевич, сиз сүйлөп атканда мен сизди перебивать. Я буду перебивать вас. Вы начинаете обратно политику здесь играть. Политику не надо играть. Знаете что? Знаете что? Я перечисляю здесь факты. Я вас не обвиняю. Вас будет обвинять органы, которые соответствующие. Да. Я по факту вам, факты перечисляю вам. Так. Менин вактымды ограничить этпегиле. Нормальный бардын сүйлөп алайын. Хорошо, азыр эми анандай мындай деп 10 минут, 5 минут деп ограничить этпегиле. Значит, по фактам. Биринчиси, жанагы 17-жылы бир баланы сабап койдуңуз деп. Ал биринчиден да, эгер ошол чындык болсо, ошол видеокамералар бар ошол жерде. Кана видеосведениялар. Анан кийин аны мен көөртүп, буунтуп, жөн эле тепкилеп салгандай кылып айтып атасыңар. Ошол экспертизанын сүрөттөрү, эмелер каякта ошол? Жок да эчтеке. Голдый сөздөр да. Мугалимдердин айтышы боюнча дагы өзүбүз көргөн жокпуз, бирок ушинтип айтты. Жаш балдар там какие-то пацаны 6 класс, 5 класстарны эмес, их вообще показаний туура эмес. Они что скажут, то эме. Анан кийин анын бардыгы болгон нерсе бул уюштурулган провокация. Мен ошондо деле айтканмын. Ал жерде менин аялым чыгып, ошол жанагы материнский, родительский фонддор түзүп аткан бул мыйзамдуу эмес, бул барышы болбойт деген үчүн мен баламды ошол жерде куугунтукка алгандар. Мен баламды ошол жерде мугалимдер сабактарда отуруп, мана силердин атаңардан мына ушул Бекер Айжигиттин баласы
окуп атат. Анан кийин изгой кылып бүтүп бардыгын. Анан кийин жанагы 3 постоянный рекет кылып, ошол 3-4 бала ол менин баламды эме кылып рекет күн вымогательствомен заниматься этип жүргөн. Ошонун артынан менин балам 1 жыл лечение алды. Буга ким жооп берет? Вот ошондуктан анан дагы бир нерсеси. Ал жерде мен ал нерсени ошол замат эле жаап койсом болот эле. Жөн эле келип хорошо, давайте деп эле койсом. Жок, мен принципиально барып мен айттым. Ал жерде как раз я хотел доказать, что ал жерде жанагы акчанын тарабында мен эсептеп көрдүм. Оказывается, 5 миллиард сом ошол родительский фондтун арасында Кыргызстан боюнча 5 миллиард сомду. Ошонун тарабында мафиозный группалар түзүлгөн деп. Именно ошол Сокулук районунда ошол мафиозный группалар, мугалимдер, ошол жерде милицияда отурган детский милиционерлер, андан тышкары следовательдер, РОВД, сот, прокуратура бардыгы мен ошону до конца бардымдан ошону доказывать эттим. Мен бул жөнүндө президентке да жазганмын, генеральный прокуратурага жазганмын. Жакшы, мен ал документтердин баарын сактап койгонмун. Анан кийин анын эмеси алар өздөрү дагы өздөрү следовательдер менин мойнума эчтекени кое албай, почти 1 жылдан ашык созуп жүрдүлөр дагы. Анан кийин дагы не деп коеттар? Качып кетти, розыска деп продлевать этип коеттар. Себеби доказательствосы жок, эчтекеси жок. Прямой, ошондо мен түшүндүм, что адвокаттар дагы, булар жөн эле азыркы күндө биздин адвокаттар нотариус болуп калыптыр. Следовательдердин ошолордун бардыгы дознаниядан келген, следствиеден келген нерсени эле узаконить этип берет экен алар. Ошондой болуп калып, сот деле ошондой болуп калыптыр. Мен ошондо до конца бардым для того, чтобы понять всю мафию, всю цепочку. Ошондо соттун немесиге чейин баргам. Бирок тиги жерден в связи с тем, что, значит, актуальности жоголду деп туруп, анан кийин срок өтүп кетти деп жапкан. То есть у меня нет никакой судимости. Она закрытая. И никакой жанагы өзүңүз жакшы билген регистрацияда жок андай нерсе. Жок, ошондуктан жанагы ЦИКке барганда алар текшерткен. Эмеге запрос кылат. Ушундай уголовный делого сотко привлекаться этилгенби, соттолгонбу дегенде ал жерде возможно эме кылган. Да, ушундай уголовный дело ачылып эме болгон, бирок анысы жабылган деп. Понимаете? Из-за срока давности деп туруп жаап койгондар. Анан кийин бул жерде, извините, мен айтпайын десем айттырасыңар да. Мисалы өзүңүз эле уголовный дело ачылып, по особо государственным преступлениям ачылган сизге. Президенттин үстүнөн да ачылган. Ну бирок силер ал жерден чыгып туруп эмени жаптыңар го. Судимости снимать этми. Мен деле ошол судимость снимать этилген, ошол эле замат. Эмне үчүн президент болуп отурасың, бул жерде давайте мындай болуп атат да. Өзүңөрдөгү выключать этпеңиздер, выключать этпей туруңуздар. Мен сүйлөсөм эле выключать эте берсе. Өзүңүздөрдүн көзүңүздөрдү тарашаны көрбөй, менин көзүмдө кыпын издейсиздер да. Рахмат. Ошондуктан жок, токтоп туруңуздар. Жок, азыр күн тартиби боюнча кетели, биз башка нукта. Так, рахмат, анда Султанбек Рашидович, мындайда, мен сизден өзүңүз признавать этасыз, да, действительно было возможно такое уголовное дело, действительно такие случаи, такие происшествия случилось. А что там суд принимал решение, это давнишнее дело, и это не мое дело. Так? Я просто факты перечислил о том, что там это так случилось. Это раз. Во-вторых, о том, что по нашей судимости мы никого, как говорится, жанагыдай муунтуп жаш балдарды урган эмеспиз. Биз саясий жагынан соттолгонбуз, туура. Бирок ошол эле мезгилде сиз айттыңыз, сиздикин суд прекратил по сроку давности. А нас не прекращал. Нас оправдал суд. Вот разности есть. Жок, күн тартиби боюнча Рахмат. Это пусть, это не повестка дня, но пусть это разбирается правоохранительные органы, другие органы. Дальше, кечирес. Хорошо, кечирес, Болтер. Дайте мне возможность выступить через... Султан Рашидович. Дайте, пожалуйста, мне выступить. Жоқ, бердік қой сөзді. Так, Баткен облыстының мұны қайсың оқуынан есіне чиіп қалды, Татап тұрыңыз, азы мен табам, мұна. Так, Тажикстанның Кызылбел.
Варухан кылабына келип калыппыз. Мына Варухан кылабына келиппиз. Эми берде мага кеңири сүйлөштүрүү бере албайт, бербейсиңер барбир. Эми жанагы 17-жылы сиз баланы сабап коюп ошондуктан эмен жашырдыңар. Жок. Биринчиден ал мелкое хулиганство деген эме. Анан кийин из-за потери актуальности деяния деп туруп жабылган ал. Анан кийин ошол эле жылы эмеден алынган, судимость алынган бардыгы. Понимаете? Анан сиз мындай салыштырып көрүңүз, мелкое хулиганство менен организация массовых беспорядков и попытка захвата к власти деген государственный преступление экөөнүн айырмасы бар да, правильно? Меники эгер 18-жылы жабылган болсо, судимость толугу менен погашен болсо, сиздердики 21-жылы именно экстрем чрезвычайный ситуацияда жаптыңар да, туурабы? Вот, ошондуктан сиз, конечно, өзүңүздүн эмеңиз менен колдонуп туруп, күч менен бүт ресурслерди, конечно, ВИКке барып туруп, ЦИКке барып туруп алдырып коесуңар, но только бул законный